Özgürlük sebeplerinin tutmalarını koşuyordu geliyordu. Bu olaylar 2000'den beri bilinç nafakası önlegi. Asanov Kılıç ve Satarovичтің başçılığı aslında o şarın aymağında yana başka aymaklarda qoğumluk qoğumsuzluktu, kuralcak жұмыскерлерді қармоо yana барымтадағы атылымдарды бошотуу боюнча иш-чара жүргүзүлүп келет. Аларды айта берсек көп. Ошол учурда аткарган кызматы үчүн тез чара көрүүчү атайын операциялардын отрядында мамлекет тарафынан эрдик медалына татыган кызматкерлер да арабызда бар. Аны менен биргеликте башка азыркы учурда куралчан кылмышкерлерди кармоодо башка кызматтар менен биргеликте жумуштар да алып барылууда. Кылмышкерлер менен сүйлөшүп чектелип калбастан бул отрядда өзүнүн бай тажрыйбасын колдонуу менен бирге кесиптик жана дене тарбия даярдыктарын чыгуу үчүн тынымсыз спорттук машыгууларды өткөрүп келет. Анын жыйынтыгында спорттун ар кайсы түрү боюнча бир нече кызматкерлер дүйнөлүк, азиялык жана өзүбүздүн мектебибизде өткөрүлгөн спорттук иш-чараларга катышып келет. Havasın soğusun ormanın, çok sımık çok emalın. Korkudum, korkup olmadım, Kars'tan bulup kaymatın. Ama o çelik vurmadım, Kars'tan. Joker yettesin, düşmanlar çektesin. Mariske kalbin uykudan, kardan uyku gettesin. Minnetin katta baymadın, havasın soğusun vurgun, havat vur şeyin vurgudun. Kars'tan bulup baymadın, Атайын база бар, аддиционный деген программамыз бар. Аддиционный программада бүт Кыргызстан боюнча 7 областта локальный сет өзүнчө база бар. Мисалы, мен окуя болгон жерде мына колун изин алдыкпы, алгандан кийин сразу автоматтык базага чыгабыз. База уже локальный сет боюнча республикабыз базага чыгабыз дейбиз. Эмисалга баягы колдордун алганга краскалар бүт чамаданда бар бир өзү. Мына өзгөргөн көрүнүп турат. Мына жерде бүт бар да.
Бул порошоктун түрлөрү бар, мисалы кара предметке белый порошок иштетебиз. Черный ушундай предметке карап туруп порошоктордун түрлөрү бар. Туура? Бул ушул климатский чамаданды барып чалгандан баштап окуя болгон жерде бүт ушул чамадан менен турабыз. А бул мен колумда машиналарды ушуларды мына негизинде текшеребиз. Мисалы мындай салып туруп, бул жерге салып туруп, мисалы о ичине кирип кетет го. Немени өтөбүз. Баягы ошо немеден түшүп калган адамдын өзүн аныкташ үчүн, мисалы непозун мисалы мектеп окуя болгон жерде мына колун изин алдыкпы, алгандан кийин сразу Ош шаарындагы номер 19-мектептин окуучусу Асель Момунова келечекте милиция кызматкери болууну кыялданып жүргөн. Бүгүн багытын тактап тергөөчү болууну тандап алганын айтат. Анткени классташтары менен бирге Ош шаардык милициясынын патрулдук, тергөө, атайын багыттагы жоокерлер жана башка бир катар бөлүмдөрү менен таанышып чыккандан кийин ушундай чечимге келген. Иш-чарага ар кайсы мектептерден 100гө чукул бүтүрүүчүлөр катышты. Айрымдары кесипти тандабаса да армия сабында кызмат өтөө керек деген пикирге келишкен. Мурдатан кичине кезинде ойлойт элем, ушундай сонун экен деп ойлойт элем, кинолордун анан кийин эми эле реально өзүм көргөндөн кийин, реалдуу көргөндөн кийин кызыга баштадым. Ойлойт элем, башка мамлекеттерде гана ал нерселер колдонулат деп көрсө, биздин эле Кыргызстанда колдонулат экен. Биздин эле Кыргызстан алдыңкы өлкөлөрдө турат. Патриоттук жактан сезимдер болду. Бул жакта бир эле милициялар Кыргызстандын коопсуздугун карабай, ар бир адам өзүбүздүн коопсуздугубузду караш экенибизди. Ош шаардык милициясында ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Анткени жакында аталган кызматта кошумча штаттык бирдиктер ачылат. Бош орундар жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүндө жана быйыл жаңы система менен ишке кирген патрулдук милицияда каралган. Милицияга довериясы көтөрөлү деген маанде, анан кийин мына бүтүрүүчүлөр азыр в таком моменте стоят, каякка тапшырсак, ким болсок деген эмеде. Ошого биз милицияга тартат элек. Себеби биз коомдук коопсуздукту сакташыбыз керек, патриотизмди күчөтүшүбүз керек окуучулар арасында. Ошол себептен ушундай ачык эшик күндөрдү уюштуруп жатабыз. Негизги шарт боюнча бир жаш өспүрүм менен иштөөчү милиция бир мектептин жоопкерчилигин алуусу керек. Бирок Ош шаарында кызматкерлердин аздыгынан бир эле тескөөчү 3-4 мектепти карайт. Дал ушул милиция кызматкерлеринин жетишсиздигин жоюу максатында өткөрүлгөн иш-чара 90 окуучуну мекен сакчыларынын катарына тартууну пландаган. Мен иш-чарада көп балдарды көрүп жатам. Араңарда ички иштер кызматында иштөөнү каалагандар чыгат деп ишенем. Ага бүгүнкү биздин иш процессибиз менен таанышканыңарда таасирин берет деген ойдомун. 9-10 класс бул учур жашоонун жаңы этабын баштап, максатты так аныктап алчу мезгил. Определенный толчок. Ачык эшиктер күнү мындан сырткары күч түзүмдөрүнүн чек ара кызматында жыл сайын өткөрүлөт. Негизги максаты бүтүрүүчүлөрдү Кыргыз армиясынын катарына тартуу. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.